Алина, сенде баары жакшыбы? Ооба, бирок тиги Марлис тажатып жиберди. Сен эмне болуп жатканын толугураак айтып бере аласыңбы? Марлис WhatsApp'тан биздин топко эч кимге кереги жок билдирүүлөрдү жана сүрөттөрдү жөнөтүп жатат. Андан тышкары сөздөрдү бөлүп сүйлөшүүлөргө таптакыр тиешеси жок ар кандай нерселерди жазат. Өзүнө көңүл бургусу келгендей бардык учурда баш тамгалар менен жазат. Кээде шылдыңдап, мазактап да жиберет. А сен кантип жооп бересиң? Мен аны менен урушуп жатам. Баары түшүнүктүү. Марлис тармактык этикетти бузуп жатат. Же башкача айтканда, нетикет жаратып жатат. Адамдар жолдон сөзсүз жөө кишилер өтө турган жерден өтүү керектигин билишет. Ошондой эле тармакта да сүйлөшкөндө белгилүү гана тема боюнча аңгемелешүү керек. Бирөөнү мазактоого жана орой сүйлөөгө болбойт. Бул жолду кызыл жарык күйүп турганда өтүп кетүүгө барабар. Мына теги унаа катуу сигнал берип жатат. Кээ бирөөлөр текстти жалаң баш тамгалар менен жазаарын байкадың беле? Тармакта бул нерсе кыйкырык катары кабыл алынат. Же бардык жерде илинген жарнак баннерлер унаа айдоодо алаксытат. Ошондой эле аңгеменин темасына тиешеси жок сүрөттөр, видеолор жана кайталанган билдирүүлөр бар. Булар спам деп аталат. А биз эмнеге токтоп калдык? Ооба, жолдо шлагбаумдун тосмосу түшүрүлүп, бардык кыймыл токтоп калды. Ошондой эле тармакта 21:00дөн кийин сүйлөшүүнү токтотуш керек. Анткени аңгемелешкен кишиңди тажатышың мүмкүн. Жолдо жүрүүнүн жөнөкөй эрежелери бизге жолдо коопсуз жүрүүгө жардам берет. А нетикет эрежелери болсо, өзүң үчүн гана эмес, сенин досторуңа да тармакты коопсуз жана ыңгайлуу түрдө колдонууга жардам берет. Рахмат. Мен интернетте да этикет эрежелери бар экендигин билбептирмин. Эч нерсе эмес. Эми Марлис менен эмне кылмай болдуңар? Аны убактылуу топтон чыгарып койдук. Ойлонсун жана оңолсун.